жогорудагы сюжетти көрүп эстеп атам, кесиптеш биз топташты дагы абдан көп ойночу экенбиз. Айтор кызыктуу ойын болчу. Биз жогоруда мына кыргыз оюндары тууралуу сөз кылган болсок, алдыда дүйнөлүк спорттук оюндар жөнүндө сөз кылалы. Өзгөчө спорттун тарыхына токтоло турган болсок, оор спорттун түрүнө кирген бул бокс оюну болуп эсептелинет, спорттун түрү болуп. Бул 18-19 кылымга таандык болуп эсептелинет экен кесиптеш. Өзгөчө ошол учурда грек калкында пайда болгон. Бул жакта спорттун бул тармагы менен алектенгендер башында колгапсыз уруш баштаган экен. Бул учурда жаракат алгандар абдан көп болчу дейт. Кийин бокс колгабын ойлоп тапкандан кийин көптөгөн жаракаттардан алысыраак болууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Ал эми адамдын интеллектуалдык жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга жардам берген бул шахмат экени талашсыз кесиптеш. Эң узак убакытка чейин ойнолгон, рекорд коюлган оюн бул 20 саат созулган экен. Элестетиңиз, 20 саат бою таймашып отурган. Мына ушундай кызыктуу фактылар кездешет. Ал эми дагы бир мына ушундай белгилүү спорттун түрү бул футбол кесиптеш. Бардык көпчүлүк аймактарга, өлкөлөргө тараган спорттун түрү. Ал эми бара-бара жаңы спорттун түрлөрү дагы пайда болуп атат. Мисалы, мына ушул футболдун натыйжасында кийинчерээк фанбол деген оюн пайда болгон экен. Белгилүү бир футболчулар, мен так эстей албай турам, балким Американын футболчулары көңүл ачуу максатында мына ушул оюнду ойлоп тапкан экен. Фанбол бул баягы шарикчилердин ичине түшүп алып, иши кылып бир аянтта оюн ойноо экен да. Демек, бул футболдун натыйжасында келип чыккан фанбол оюну. Бул көңүл ачуу максатында. Бул оюн менен алектенгендер дүйнөдө абдан арбын, жана ошондой эле бош убактыңызда сиз дагы барып бул жактан өзүңүздүн көңүлүңүздү ачып келсеңиз болот. Ал эми фанбол оюну бул кандай оюн деп өзгөчө суроо туулуп жатса, кийинки сюжеттен кесиптешибиз кененирээк айтып берет. Спорттун бардык түрү адам баласынын ден соолугун чындайт. Биз атай турган спорттун түрү фанбол адамга жакшы маанай менен ден соолук тартуулайт. Фанбол оюну 2011-жылы пайда болуп, кийинчерээк бул оюн интернет аркылуу дүйнө жүзүнө популярдуу боло баштайт. 2013-жылы Россиянын Санкт-Петербург шаарында биринчи жолу ойнолгон. Азыркы учурда бардык өлкөлөрдө кеңири тараган спорттун бир түрү болуп саналат. Биз бул оюнду баштаганга чейин Бишкекте эч ким билген эмес. Мындан сырткары Кыргызстанда бул оюндун курал-жарактары жок болчу. Оюн Норвегияда көңүл ачуу үчүн ойлоп табылган. Андан кийин бат эле дүйнө жүзүнө тарады. Эта игра стала более-менее популярной, когда мы начинали, никто о ней не знал. Аталган оюнга даярдык 10 мүнөттү талап кылат. Алгач шаар үйлөнүп, адам ичине баткыдай болуп даярдалат. Мен бул оюнду биринчи жолу ойноп жатам. Башка оюндардан өзгөчөлүгү өтө көңүлдүү экен деген Аскат өз оюн менен бөлүштү. Бүгүн биринчи жолу келдик. Ушул оюн жакты, абдан жакшы маанай тартылады бүгүн. Бул эс алуу түрлөрүнүн эң жакшы оюндардын бири десем болот. Үйлөнгөн шаарды кийген оюнчулар эки топко бөлүнүп, ортого ташталган топту бири-биринин дарбазасына киргизүүнү максат кылышат. Өз күйөрмандарынын санын арбыткан фанбол оюну азыркы мезгилде өлкөбүздө кулачын кенен жайып, адамдарга көңүлдүү энергиянын маанайын тартуулоодо. Бул оюнга биз биринчи жолу кирдик. Мындай кызыктуу болуп атат азыр. Шаардын ичине кирген бир аз оорураак экен. Шаар мага өзүмө кичине оор болуп атат, бирок ощущение жакшы эле. Ден соолуктун чын болушуна спорттук оюндардын таасири чоң. Андыктан көбүрөөк спорттук оюндар менен машыгалы. Айсалкын Нурмат кызы, Бектемир Рыскулов, Атай Кадырбеков, Кутмантан көрсөтүүсү.
Кутман программасы ардактуу теле көрүүчүлөр, мына ушундай спорттун кайсыл түрү болбосун өзүңүзгө кызыккан жана идиреңиз бар тармагы менен алектениңиз. Анткени бул сизге жакшы натыйжа жана ошондой эле ийгиликти да алып келиши талашсыз. Анткени эмгектин артында сөзсүз түрдө бакыт жатаары талашсыз эмеспи. Мына кесиптеш жогоруда айтып өттү го, Норвегияда алгач мына ушул оюн пайда болуп, кийинчерээк бардык дүйнөгө тараган деп. Мына ушул таралышына себепчи болгон менимче интернет болушу керек. Сөзсүз түрдө. Ал эми учурда эле баягы биз интернет телефон аркылуу колдонуп, дүйнөнүн түгөл бурчу менен баарлашып турган мезгилибиз эмеспи? Ал эми ушундай ааламдашуу доорунда дагы биздин айымдарыбыз өзүнүн кызыккан тармагы менен өзүнүн ийгилик жаратып берсе, мырзаларыбыз дагы өзүнүн атуулдук көкүрөгүндөгү намысын кое бербей, эл үчүн кызмат кылып келе жаткан учуру. Мисалы, аскер кызматкерлерин айта турган болсок, мекенди сактоодо көзүнүн карегиндей, керек болсо жанын да курман кылууга даяр болуп, өзүнүн ак милдетин аткарып келүүдө. Албетте, мекенибиздин коопсуздугун сактоо үчүн кыргыз армиясы түзүлүп, иш алып барып келет десек дагы туура болот. Өлкөбүздүн бардык аймактарында дээрлик бир топ аскердик бөлүктөр бар. Ошонун ичинен Чүй облусунун Ала-Мүдөн районунда жайгашкан Койташтагы аскердик бөлүккө быйыл 100 жыл толгон экен. Мына ушул 100 жылдык тарыхты өз ичине камтыган аскердик бөлүк тууралуу дагы биз кесиптешибиз барып жакшы бир материал даярдап келген. Келиңиздер анда ушул 100 жашын белгилеп жаткан аскердик бөлүктүн кызматкерлери менен барып баарлашкан сюжетке кезекти берели. Мекен сакчылары өлкө башына түшкөн түрдүү оор кырдаалдарда тикесинен тик туруп, бейпилдикти сактап, мекен коргоп келишет. Ушундай оор милдеттерди моюндаган кургактагы аскерлер түзүмүнүн Койташ бригадасына 100 жыл болду. Ошондон улам аскер бригадасы чоң маарекеге кызыл даярдыктарды көрүп жаткан убагы. Сажаем наши сосны, посвященные столетию Койташской бригады. Бүгүн биз Койташ бригадасынын 100 жылдыгына арналган балатыны отургузуп жатабыз. Мен 8 жыл кызмат өтөдүм. 86-жылы разряд батальонунун жетектөөчүсү. Ал эми 2005 жылы биздин курамга кирген бирдиктүү аскер бригадасынын командири болдум. Койташ бригадасынын ардагер аскерлерин, ошондой эле бардык жоокерлерди куттуктайм. Бардыгыңыздарга ден соолук. С этим большим праздником. Всем здоровья, счастья, удачи. Республикалык жоокерлердин энелер комитети аскер бөлүгүн жашылдандыруу акциясын өткөрүүдө. Бул акциянын башкы демөөрчүсү KG Group кайрымдуулук фонду болду. Ырыс алды ынтымак дегендей, аба ырайы бүркөлүп турса дагы бардыгынын маанайы көтөрүңкү. Жана мына кылымды картат дегендей, биздин аскер бөлүк бул өтө чоң кадамдарды өтүп келген. Бул 1918 жылдан бери нечендеген согуштарда катышып, Улгаты мекен согуштарда болуп, ошондой эле биздин мына миротворческий силадагы Тажикстанда болгон окуяларга барып келген. Жана ошондой эле биздин акыркы террорчулукка каршы күрөш болгондо биздин суверенитетке кол салып келген террористтерге да каршы ушул аскер бөлүктөн кечкен. Ошо кылым картат дегендей, бул аскер бөлүктө мына өзүңүздөр байкап тургандай азыр 100 жылдык болуп жатат. Буюрса мына 18 мартта 2018 жылы аскер бөлүктүн 100 жылдык мааракесин өткөзгөнгө даярдык болуп жатат. Аскер бригадасы 100 жылдыгын белгилеп жаткан соң, анын айланасына туура 100 балата отургузулду. Бул жарандык милдет. Ар намыс, ата мекенди баарынан артык көргөн эл азаматтарына болгон урмат сый. Бул да болсо биздин кыргыз мамлекетин коргоп турган аскер бөлүктөрдүн бири. Бул легендарлуу аскер бөлүгү. Мына ошого даярдык болуп, атайын ошо елкаларды орнотуу бул деген жакшы нерсе. Анткени эртеңки биздин келечек үчүн жасап аткан иштер болуп атат. Анын үстүнө мына өзүңүздөр көрүп аткандай, мына ушул жерде генералдар келип, ушул жерде мына аскер кызматкерлери, аскер айымдарды келип, бардыгы тең мына майрам кылып атканы мен абдан сүйүнүп атам. Былтыр 2017 жылдын ичинде аскердик бөлүктөргө биздин компаниянын атынан 100 тумбочка жасатып тартылуу иш мааракеси болгон. Ошол иш мааракени быйыл да буюрса ишке ашырган жатабыз. Кыргыз Республикасынын кургактагы аскерлер түзүмүнүн Койташ бригадасынын юбилейине карата болгон күжүрмөн эмгектерине күбө болдук. Мекенди сүйүп, эли жерин коргогон эр жигиттер ар дайым эл сыймыгы болуп жүрө беришсин. Гүлбар Камчыбекова, Үсөн Камчыбеков, Нурбек Боркошев, Кутман программасы.
Душмандын мейзин кайтарууда жана ошондой эле мекенин сактоодо өздөрүнүн зор милдетин берген антын актоого аракет кылып жүргөн биздин аскер кызматкерлерине ийгилик каалайлы. Ал эми биз таңкы мейман бөлүмүнө келген коногубуз менен программабыз алдын карай уланталы. Албетте айта кетүүчү нерсе, жогоруда эле сюжетте көп болдук кесиптеш, мына ушул аскердик бөлүктүн 100 жылдыгына карата 100 балаты отургузулган экен. Мына ушул балатыны отургузуу милдетин KG Group курулуш компаниясы мойнуна алган. Мына ушул жана башка бир катар иштерди кайрымдуулук максатында дагы жасап келе жаткан компания бул. Мына ушул компаниянын жетекчиси Имамидин Ташев агабыз бүгүн бизде конокто. Маек курал деп турабыз. Кутман таңыңыз менен. Кутман таңыңыз менен. Мына 6 жылдык тарыхты өз ичине камтыган KG Group компаниясы көптөгөн иштерди алып барууда. Андан тышкары мына быйыл жазда дагы жаңы демилгелер менен иш баштаган экенсиздер. Мына алгачкыларын азыр жогоруда көрүп өттүк. 100 балатыны курууга көмөктөштүңүздөр. Дагы кандай иштерди алып баруудасыздар? Дагы бир жолу саламатсыздар. Эми чындыгында жана айтылып кеткендей 6 жылдык курам биздеги тарыхы. Бул компания мына 2007-ден бери юридикалык жактан буюрса мына 11 жылдын 100 болот. Анан дайым эле ушул интервьюларда айтып кетем. Кайрымдуулук компаниясы катары таанылып атканыбыз бул биз үчүн бакыт. Себебинен де кээ бир деңгээлде курулуш компаниясы экенин да унутуп калган кездер, учурлар болуп калат. Бирок ушу кайрымдуулук катары таанылганыбыз биз үчүн кээ бир деңгээлде сыймык. Анан албетте кайрымдуулук компаниясы катары таанылуу үчүн иш-чара жасай билиш керек. Анан ушундай иш-чара жасаш керек, элди жакшы жак менен таң калтыра билиш керек. Себебинен да акыркы убактарда биздин дүйнөлүк аренада, биздин дүйнөлүк коомчулук адам баласы эмнегедир жаман нерселерге бат таң калып атат да. Анан жакшы нерселерге кээ бир деңгээлде ишенбегендиктенби көп таң кала албай атат. Анан ошого ушул баягы жыл сайын кылып келаткан кээ бир деңгээлде салтка айланган. Биздин компания үчүн салтка айланып аткан биздин кайрымдуулук акция иш-чараларыбыз өтө көп. Ошолордун бири ушул чу дегенде эле биздин кыргыздын армиясы. Биздин улутубуздун кареги кээ бир деңгээлде мекенибиздин жүрөгү катары ушул мекенди коргогондор, мекенге кызмат кылгандар, элдин тынч жашоосуга түздөн түз өбөлгө себеп болгон ушу армия деп келебиз. Ушу армияга бул башталгыч акциябыз. Биз жылдын аягына чейин ушул энелер союзу менен, ушу жоокерлер, энелер союзу менен биргеликте 7 дубандан, 7 облустан ар бир аскер бөлүктөрү, ар бир чек ара кызматкерлери, кыскасы бүтүн ушул мамлекетке кызмат өтүп аткан армия жаатында, күч түзүмдөрүндө чоң акцияларыбыз да калды да. Буюрса чогуу көп болобуз. Жакшы, дагы кандай салтка айланган деп калдыңыз жогоруда? Буга чейин жасап келген салтка айландырган акцияларыңыздар, иш-чараларыңыздар бар? Буюрса мына жакында эле эң көп балалуу жаш үй бүлө тандоо жыл сайын биз эң көп балалуу жаш үй бүлө, эң жаш үй бүлөгө биз ошо бекер батир тартуулап келатабыз. Ушунубузда быйыл мына жакында эле бул акцияны баштаттык. Буюрса 31 август 2018 жылы ушу мамлекетибиздин эгемендүүлүгүнүн урматына ушул көп балалуулукту стимул коюу, жаш үй бүлөлөргө көп балалуулукка үндөө максатында ошол акциябызды баштаттык. Кээ бир деңгээлде бул маселеде ар кандай эки ачадагы ойлор, пикирлер пайда болот экен. Бирок бир мамлекеттин өсүшүгө түздөн түз адамдын санынын көп болушу бул таасир бербей койбойт экен. Ошого
ушу кыргыздын саны көбөйсө, Кыргызстан мамлекетинин ичинде жашап аткан жарандардын саны көбөйсө, мен ойлойм, bundan экономикабыз дагы, социалдык абалыбыз деле жаман болбойт. Жакшы, анан демөөрчүлүк багытта дагы көп иштерди аткарып келгениңиздерди билебиз, билим жаатында жана башка бир топ иштерде. Анан мисалы сиздердин максатыңыздар эмне? Кандай адамдар менен максатташ, тилектеш болуп ушундай иш-чараларды алып барасыздар? Ошо чындыгында эл үчүн өтө эле кызык болгон бөлүк ушул бөлүк. Эмнеге дегенде, эмне себептен деген маселе туулат да. Эң көп көтөрүлгөн суроолордун бири ушул эмне себептен, себеби эмне, же болбосо максат эмне. Дайым эле айтып кеткендей, дагы баягы ушул жоопту айтууга, дайым эле туура айтууга, анан так айтууга дайым аракет кылабыз. Жөн гана кызмат кылуу. Жөн гана кызмат. Албетте, себебинде бир нерсени азыр адам баласы жөндөн жөн кылбай калдык. Пайдасыз кылбай калдык. Өзүбүздүн кызыкчылык үчүн. Кызыкчылык үчүн кызыкчылыксыз кылбай калдык. Анан ушуну биз бир тескери кылып көрөлүчү. Ушул Кыргызстандын абасын жутуп, суусун ичип аткандан кийин, ушул алтындай болгон жерде жерге киндик кан тамып аткандан кийин, бир жарандык парыз катары, жарандык милдет катары, анан 5-10 сом таап эле тапкан 5-10 сомду пайдасыз жактарга жумшоо ордуна ушу элге, жерге, желекке, мекенге бир кызмат кылып көрөлүчү. Буну бир креслого жетип кызмат бийлик үчүн, креслого жетпей деле кызмат кылууну бир көрсөтө билсек, бир мандатсыз деле кызмат кылууну көрсөтө билсек, болот экен го деген элде бир пикир жарата билсек дегенден башка максатыбыз жок. Анан бул демөөрчүлүк деп айтып кетдиңиз. Мындай карап көргөндө, ушул Кыргызстанда демөөрчүлүккө, жардамга муктаж өтө эле көп. Биздин жарандар өтө көп. Анан биздин жаат, багыт да өтө көп. Ошолордун арасынан эң эле муктаж болгон биздин жарандарга, анан эң эле маанилүү болгон жаат, направление, багытты биз тандап алдык. Ушулардын бири жана айтып кеткендей, мамлекеттин же болбосо мамлекеттик же болбосо улуттук идеология болгон бул ар бир мамлекеттин армиясы, бир мамлекет үчүн өтө маанилүү болгон жарандарын, улутун көп болуусу, санын. Ушундай жаатка баягы көбүрөөк ыктаганга аракет кылабыз. Кала берсе ушул эртеден кечке чейин же болбосо деги эле биздин ушул кеңсеге, офисибизге өтө көп кайрылгандар саны көп. Колубуздан келишинче кээ бир деңгээлде баягы операцияларда жардам бергенге аракет кылып келатабыз. Кеңири алганда багыт пайдалуу болуп, жарандуу болуп. Абдан жакшы. Ушул өзүңүз да жогоруда айтып калдыңыз, баягы жардамга муктаж болгон замандаштарыбыздын саны арбын депчи. Анан Кыргызстанда жеке эле сиздердин компания эмес, сиздерде болгон компаниялардын саны абдан арбын да. Анан ушул сиздин үлгүлүү улуу жолуңуздарды башка компанияларга да үйрөтүү жолу, балким кызматташууга чакыруу жолдор болобу? Мисалы, баарына тең жардам берүүгө сиздердин баягы финансы жагынан деле, башка жагынан деле мүмкүнчүлүгүңүздөр жетпейт. Анан ушул жагын башка компаниялар менен балким башка эл аралык компаниялар менен кызматташуу жолу менен ошол биздин замандаштарга жардам берүүгө мүмкүнчүлүк бар да. Эми туура айтасыз, баягы бизде коомчулукта азыр билесиздер, баягы жакшы нерсени кылсаң, көп деле колдоо көрбөй турган заманда жашап калдык да, тилекке чогуу каршы.
Бирок биз ушул сиз айтып кеткендей курулуш компанияларынын арасында же болбосо биздин багытта алектенгендердин арасында дайым эле айтып келатабыз. Муну жана видеодо айтып келгендей Орусия жергесинде, ушу Москва жана Москва облусунда дагы ушул эң көп балалуу жаш үй бүлө. Ушу Кыргызстан жараны болгон, Кыргызстан жарандыгынан чыкпаган, Орусияга жарандыгын албаган ошо Кыргызстан жарандарынын арасында деп дагы акция жүргүзүп келгенбиз да. Ушул акцияны баштатканда мисалы бир 6-7дей курулуш компанияларынын өкүлдөрүнүн катышуусунда болгон. Мисалы бул бир кээ бир деңгээлде чакырык болгон. Келгиле, сиз туура айтасыз. Баарына жардам берүү биздин балким бизге оор келер. Баарына биздин күчүбүз жетпей калар. Ушул баягы көмөктөшүп, чогуу кол суна турган болсок, мен ойлойм, жакшы эле бир деңгээлге алып келип койсок болот да. Анан экинчи айтып кеткениңиз бул эл аралык деп айтып кеттиңиз. Биз ушул бир компания катары, анан бир жеке личность катары ушул сырткы эл аралык демөөрчү, фонд же болбосо мамлекеттик эмес уюмдар менен кызматташкан жокпуз. Анан буюрса кызматташпай эле койсокпу деген максатыбыз бар. Себебинен эми өзүңүздөр билесиздер, жөн эле бирөө азыр бирөөгө жардам бербей калган заман. Ошого биз бир Кыргызстан жараны катары, кыргызстандык жергиликтүү курулуш компаниясы катары ошол биз өзүбүздөн баштасак. Мурунку президент айтып келген деги эле мурунку башчылар, азыркы башчылар деги эле кыргыздын келечеги үчүн күйгөн жарандар дайым эле айтып келгендей, кыргызга кыргыздын гана пайдасы тие алат. Кыргызга кыргыз гана жардам бере алат, кыргызга кыргыз гана жарандуу боло алат. Ошого колубуздан келишинче баягы биз өзүбүздөн баштай берели. Жардам сурабай өзүбүз берели деген чечимге келдиңиздер, э? Жакшы. Анан мисалы түпкү тарыхын алганда 11 жыл, акыркы 6 жылдын ичиндеги баягы жетишкен ийгиликтериңиздердин бир сыры балким мына ушул бир топ жакшылыкка ташталган кадамдар, кайрымдуулук иш-чаралары болушу мүмкүн. Ал эми экинчи жааты эмнеде, мисалы курулуш компанияңыздардын өзгөчөлүгү? Башкалардан айырмачылыгы? Эми чындыгында баягы биздин компания бул компанияга караганда мындай өзгөчөлүгүбүз бар деп курулуш жаатында айтсам кээ бир деңгээлде туура эмес болуп калышы мүмкүн. Бирок бир нерсени айтам, бардык нерсе ниетке жараша болот экен. Ниет деген бул коюлган максат. Коюлган максатың калыс болсо, ниетиң ак түз болсо, мен оюмча ар бир жетишкендикке жетишсе болот окшойт. Себебинде жана сиз айтып кеткендей, кээ бирлер үчүн сыр болгон нерселер балким биз ушул башыбыздан өткөргөн эле нерселер болушу мүмкүн. Ушу кайрымдуулук болсун. Эми Кудайга чек шүгүр биз мусулман калкпыз. Биз бата дуа менен көгөргөн калкпыз. Анан баягы көзгө көрүнбөгөн нерсеге да ишенген калкпыз. Бардык эле нерсени баягы көрүнгөн долларга сыйына бербей, көрүнбөгөн батага, дуага дагы кээ бир деңгээлде ыктай билишибиз керек да. Ошого баягы кайрымдуулук, мен биле албайм, балким сиз айткандай 6 жылдын арасында эң эле маанилүү болгон, чындыгында муктаж, балким 6 жылдын ичинде бир эле адамдын дуасы жаратканга жеткендир. Балким ушул жетишкендик ошондой муктаж адамдарга кылынган сооп, жакшылыктардын результатыдыр, жыйынтыгыдыр. Деги эле алып көрө турган болсок,
баягы айырмачылыкты компаниянын баасынан десем мен жаңылышпайм. Сапаты, анан баягы курулуш ыкмасы бул стандарт эле болот. Албетте биз баягы сапатты 100%дан ашыганга аракет кылабыз. Себебинде эртең күнү керт башыбыз менен жооп бергенге даяр бир деңгээлде курганга аракет кылабыз. Баасынан эми баягы коомчулукта айтылып келаткан ушу баасы боюнча биздин компания балким башкаларынан айырмаланат деп ойлойт. Абдан жакшы. Соңку суроолордон болсун, ушул KG Group компаниясында канча кызматкер ушул жардамга муктаж адамдарга кол сунуп, азыркы учурда жигерди эмгектенип жатат? Жыйынтыгы менен алып көрө турган болсок, 870тен ашуун ушул тапта жумушчу тобубуз бар. Ошол жана сиз туура айттыңыз. Бул кайрымдуулук болсун, соопчулук болсун, муну жалгыз башчы жасабайт. Башчыны ушунчалык баягы чоң масштабтагы команда, компания, көпчүлүк ошого өбөлгө түзүп, ошого шарт түзүп берет. Баягы кээ бир деңгээлде сыймыктанчудан нерсе башында компания эле, жеке өзүмдүн демилгем менен кээ бир кайрымдуулуктарга багыт алсак, акыр убактарда ушул жапа тырмак биздин жамаат дагы себебинде эртең кечке чейин адам үзүлбөйт да. Кээ бир деңгээлде бирөө бир операцияга муктаж деп келип калат, бирөө бир баягы үйүнүн чатырынан суу өтүп үйү баягы кээ бир деңгээлде жабыркап аткан сыяктуу нерселер менен баягы майда нерселерде кээ бир деңгээлде биздин жамаат, жалпы жамаатта өздөрүнүн арасынан ошол колунан келишинче, көңүлүнөн чыгышынча ушу топтошуп, кээ бир деңгээлде мага да жеткирбей өздөрү ошол биздин албетте биздин кеңседен өйдөгө чыкпай ушул маселелер чечилип кайтылат. Баягы башталат баары майдадан, байкабайт аны майдадан дейт. Майда иш болгону менен бул компаниянын жасаган иштери ополтодой чоң. Анткени ушул майда барат нерседен баштап чоң муктаж болгон инсандарга чейин колдон келишинче жардамыңыздарды берип келесиздер. Сизден соңку бир каалоо тилек болсун, жалпы калың кыргыз элине, замандаштарыңызга болгон каалоо тилегиңиз. Рахмат. Эми элге кааларым ушул биздин жалпы Кыргызстан жарандарына ушул кең пейилдүүлүк. Эң эле биринчи ирет ушу жараткандан жалбарып суранарыбыз ушу элибизге кең пейилдүүлүк бере көр деп. Анан ушу мамлекетибизде тынчтык, мамлекетибизге береке, ынтымак. Мына жаз келе баштады. Ар бир ушу биздин жарандарыбыздын ушул өздөрүнө койгон максаттарына Кудай Таала жеткирсе. Калганы ошол жана айтып кеткендей максатты калыстап, ниетти актап, демдүү күч менен алга. Баракелде. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Мына ушундай бирөөнүн баягы бактылуу болом десең, алгач бирөөнү бактылуу болгонго үйрөн деп коет эмеспи? Ушул бактылуу адамдарга, бактылуулукту тартуулап адамдарга өзүңүздөрдүн агым эңиңиздерден баартап жүрө бериңиздер. Ийгилик коштосун. Чоң болсун. Жакшылык кыл, жакшы күнгө кезек бер, жаратканым соо ишиңди эсептер, адамзатка бакыт сунуп жүрөктөн кубанычка биз бололу себепкер. Мына ушундай тилек менен биз Кутман таң программасын улантабыз. Бизде конокто KG Group компаниясынын жетекчиси Имамидин Ташев агабыз болду.